Буажар Ахматбекованын окуучулары жана кесиптештери кучагын гүлгө толтуруп мыкты маанайда тосо алышты. Окуучуларынын айтымында эжей сабакты мыкты деңгээлде жана жөнөкөйлөштүрүп түшүндүрүп берет. Мына ошондуктан физика сабагын чыдамсыздык менен күтүп окуйбуз дешет. Кыйын темаларды дагы оңой түшүндүрүп берет. Ар кандай жаңы нерселерди өтөт. Ал эжекебиз өтө билимдүү, эмгеги сиңген мугалимдерден болот. Биз Буажар эжекебиздин сабагында түшүнбөй калсак, мүмкүн болушунча бардыгыбызга түшүндүргөнгө аракет кылат. Бардыгыбызга бирдей мамиле жасап, бардыгыбызга бирдей сабак өтөт. Сабактар өтө кызыктуу болот, кызыктуу оюндарды өткөзөт. Буажар Ахматбекова эмгек жолун катардагы мугалим болуп баштаган. Андан соң көп жылдар бою жетекчилик кызматты аркалап келген. Агартуу тармагында 43 жылдан бери эмгектенип келген Буажар Ахматбекованын үзүрлүү эмгеги бааланып, жаңы окуу жылынын башталышы менен Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими деген ардактуу наамдын берилиши өзгөчө кубанычка бөлөдү. Аны менен катар сыйлыктын артында чоң жоопкерчилик да бар экенин айтат. Атым чыкканча да толкунданып турдум. Атым чыкканда барып колун кармап, колунан белек алып сөрткө түшүп, ал убактагы сезимди жеткирип айта албайм. Азыркы учурдун талабындай аракет кылып билимди өнүктүрүшүм керек. Себеби мугалим дайым эле өнүктүрүп туруш керек. Өнүктүрбөсөң калып кетесиң да. Ошолорго жараша аракет кылып иштейм деп келдим. Эми жоопкерчилик да болчу. Педагог өзүнүн эмгек жолунда көптөгөн окуучуларды олимпиадага даярдап, облустук, республикалык баскычтарга алып чыгып, алдыңкы орундарга жетишкен. Анан дагы өзү окуткан окуучуларынын 80% азыркы күндө кесиптеш болуп иштеп келет. Ушул эжекей мени 7-классымдан баштап 11-классыма чейин физика сабагынан берип жүргөн. Азыркы күндө көз кесиптеш болуп калдык. Эжекейимден көп үлгүлөрдү алгам, методдорду алганмын. Азыркы күнгө чейин колдономун сабакта. Эжекейдин тажрыйбасын айтып бүткүз, өтө ийгиликтери көп. Сабагына кирсең бир жаңы нерсени алып чыгасың эжекейдинчи. Өзүнүн ошол билим деңгээли да күчтүү. Эжекейде азыр замандаштары, ага эжекейлер айтты, ошол окуучулук мезгилинде дагы, студенттик мезгилде дагы эң алдыңкылардан болуп келген да эжекейчи. Жалпы Баткен облусу боюнча мамлекеттик сыйлыкка 20 киши татыды. Алар агартуу, саламаттык сактоо жана өнөр жай, маданият тармагында үзүрлүү эмгектенгендер. Максатбек Акылбеков, Бактыбек Нышанбай уулу, Ала Тоо 24, Баткен облусу.